Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн маяк учу темабыз бул Моңолдор урусу жөнүндө болмокчу. Санжыра программасын бүгүн биз Нарын районунун Дөбөл айылында өткөрүп жатабыз. Биздин негизги себебибиз биякка келиши көпчүлүк жаштардын суроосу бул ушул Моңолдор урусунун Санжырасын бир тактап айтып берген кишилер болсо дагы бир көрсөтүп койсоңуз деген өтүнүчү менен келип отурабыз. Мына бүгүн ушул Дөбөл айылында Моңолдор урусунун өкүлдөрүн чогултуп, билген кишилерден ушул Моңолдор Санжырасын кайрадан бир кайталап кетели деген ой менен отурабыз. Мен сиздерге тааныштырып кетейин. Отурган адамдарыбыз менен Мамбеталиев Алтымыш Аксакал, Санжыра иликтөөчү, Кадыров Мелис, Калназаров Жолдошбек жана Сарыгулов Сүйүндүк. Мына сөздү Калназаров Жолдошбекке берсек, Жолдошбек саган суроодо көпчүлүк жерде эле баягы Моңолдордун Санжырасын ар кандай айтат. Биз аны ошондо эле так деп айта албайбыз. Бирок азыркы өзүңөр мына ушул жерде Нарын районунда эле 36 айылдан 18 Моңолдор өкүлдөрү жашайт. Туурабы? Туура. Ошон үчүн мына өзүңөргө келип отурабыз. Ушул Моңолдордун таралышы сертке кайдан башталат? Өзүңөрдөн баштайлы чечтик да. Журт уюткусу Моңолдор дейт. Көпчүлүк Моңолдор мына Нарын областында 60 айылда Моңолдор деп атат. Өзүбүз көрүп билип атабыз, мына Кыргызстан келди. Ушундан баштап берсеңер. Бул сизде Санжырада Моңолдор кайдан тарайт? Бизде ошо бала кыйра деп коет, ошо Моңолдордун бала кыйрасы. Биз ошо Нарын шаарынын Нарын суунун тескей жагынан ошо Текесеркиктен бери ошо Кеңеш 5 айылда турабыз. Ошо Кеңеш айылы, анан бери Алыш айылынан Дөбөл айылында турабыз. Таш башат ошо 2 Нарын 5 айылда турабыз. Биз эми Моңолдордун чыгышы жөнүндө Моңолдор өзүңүз айткандай ошо кыргыз элин уюткусу деп коет эмеспи? Аябай чачыранды эл. Ошон үчүн ошо көп чачыранды болгону менен ошондой көп тактырыл элек көп нерселер көп да ошо. Моңолдордун келип чыгышы, кайсы жерден келген, качан кайсы жерге отурукташкан. Анан эми биз өзүбүз ошо бала кыйра деп коет бизде. Ошонун башын айтсак, ошо биз Моңолдордун ошо башынан баштайм биринчи. Эми ошо Моңолдор 4-5 варианттары бар эмес. Ошо изилдеп ошонун бир варианттарын айтып көрөлү. Ушул жана Муса Байгара уулунун варианты боюнча ушу Кашкар тарапта ошо Болотхан деген ошо хан болуптур. Ошонун Кылычхан деген баласы болуптур. Анан биз ошо негизи ошо Кылычхандан тарайбыз да. Анан ошо Кылычхан дагы ушу бир вариант Эсенкан Төрөкан уулу, Эсенгул. Эсенгул Төрөкан. Анын варианты боюнча Султан Жалил деген болуптур. Ошонун баласы хан болуп ошо Кылыч Арслан деген болуптур. Ошо эки вариант, ал бирок Арсланбап тарапта деп айтат да. Тиги киши Кашкар тарапта болсо ошо Арсланбап тарапта ошол жактан ошо жана Кылычхандын кылган эмеси ошо жана өскөн мунараны салдырыптыр дейт. Ошо атактуу хан болуп чыгыптыр. Бул ат башта Ташрабатты салдырган ошо Кылычхан дейт. Анан ошо Кылычхан ушунчалык атагы чыгып, ошондо ошо жаңы ошо дин кирип, биздин ошо мусулманчылыкка ошо жаңы баш ийип атканда ошо бул ошол жердеги ошо динчил кишилер ошо эме уюштуруптур. Кылычханга ушундай бир жоготолу буркан болуп кетти деп, динди бузуп кетти деп, анан ошондон ал ошо Кылычхандан Көкө Дайыр деген 2 баласы бар экен. Ал ошондон анан багы эмеден качып ошо Актөбө деген жерге барат экен. Актөбө деген жер ошо Казакстандын ошо азыркы жана Актюбинск деген ошо Түркстан деп койчу экен мурун. Ошол жерге барып туруп, ал жерден да ошо отурукташып, атагы чыгып, көп ошо жакшы иштерди жасап, бирок ошо заман жоопкерчилик заманда
согуш болот, так талашуу болот. Ал жерден да ошо өзү ошо эмеде согушта өлүп, анан 2 баласын качырып, силер эми ошо тайларыңарга баргыла деп ошо адигине тайга Көкө дайырды. Бир вариантта Көкө Тахир дейт. Осмоналы Сыдык менин варианты боюнча ошо эмеге качырат экен бияка. Анан ошо Көкө дайыр ошо качып келип ошо адигине тайга жолугат экен. Анан ошо улардын тайкелердин арасында өсүп калат экен. Анан Көкө ошонун ичинден эр жетип ошо баатыр болуп чыгат экен. Анан ошондо кыргыздар ошо калмактар менен анда жоопкерчилик заман калмактар менен урушуп жатканда ошо калмактар баягы жерге кызыгып, жерди алалы деп ошо атайын ошо бир шылтоо кылып, мал көбөйүп кетти. Бул жерди албасак болбойт деп ошо бир балбан күрөш кылат экен да. Ошондо Корун деген калмактын ханы. Корун калмактын ханынын койгон шарты, эгер эки тараптан ким ошо утулса, ошо мисалы үчүн Корун жагы утулса, алар да ошо жерин таштап ошондон кетмек болмок да. Биз тарап утулсак, биз да ошо жерин берип, балбандын башы кесилип ал да кетмек болмок. Ошондой катуу шарт коюлгандан ошо адигине тагайлардын ошо айласы кетип, анан наалы эже ошо балбан таба албай айласы кеткенде ошондо эр жатып калган ошо биздин Көкө ошо эл үчүн, жер үчүн мен чыгайын деп ошондо тиги адигине тагайлар айтат: эми сен түшүнүп атасың, сенин башың да кесилет, биздин жер да кетет десе, мен андан көрө ушу жерим үчүн, элим үчүн ушу башым аябайм деп ошо эмеге чыгат да, ошо балбанга күрөшкө. Анан ошол жерден тиги төө балбан өзү алып эмекен, ошо ит урушка салып, ошо бир күнбү, 2 күн экөө урушабы ушул айласын шайын кетирип, анан ошо ыргы келгенде анан көтөрүп чыгып, анан аттап кетип, анан ошондо кыргыздын ошо намысын алып берет экен да, биздин Көкө. Ошондон кийин анан Көкө ошондон кийин ошо Көкөнүн кыргыз элине ушундай кадыр баркыга ээ болуп, атак даңкы чыгып, Наал эжеге да ошо келгенде эле ошо көзүнө көрүнүп, анан ошо Наал эжеге жагып калат экен. Кийин ошо адигине тагайлар ошо Наал эжени Көкөгө алып берип, анан ошол жерден бир чоң той болот экен. Анан ошо Наал эжеден, Көкөдөн анан ошо бизден ошо Моңол деген уул төрөлөт экен. Эми ошо Моңолдон жанында багып жүргөн дор, эми ал вариант айтып коелу. Мен оюмча эми ал көптүк түрдө эле баягы Моңолдор деп айтылганды. Анан дорду кийин ошо бир вариантта багып жүргөн ошо жанындагы ошо Моңолду чоңойткон күңүнү ошондон Моңолдор болуп кетти деген ошо вариант бар да. Көптүк түрдө эле Моңолдор дегенди бизде көбүнчө ошо Моңол деп эле айтылат да. Анын дору көп кошулбайт. Моңолдон Асан дедик, Асандан Самансур, Самансурдан Бөгөнөк, анан Бакы би. Биз ошо Бөгөнөк деген ал Бөгөнөк кыйра деп да коет экен. Алар ошо бизде могу Жамбулакта, Ат башынын ак шаарында ошол жак тарапта жашайт. Ак Муста турат. Өзүбүздүн ошо Бакы биден кандай тарайлы, ошону айтып берели. Бакы биден биз ошо 3 кыйра болуп тарап кетет экенбиз. Улуу кыйра, орто кыйра, анан бала кыйра. Улуу кыйра бул тиги Куттук Сейит, орто кыйрадан Кубаныч, анан Кубанычтан Сейит казы кетет. Анан эми үчүнчүсү ошо бала кыйрадан ошо биз тарайт экенбиз. Миңдулат. Бала кыйранын өз аты Миңдулат экен. Миңдулаттан ошо 5 бала. 5 баланын улуусу ушул Дуулат казы. Дуулат казыдан кийин Шыгай. Шыгайдан кийин Айдар козу.
Айдаркозудан кийин Надыр, анан Ногой 5 бала тарайт экен. Айылда көпчүлүгү бала кыйран ұрпақтары жашайт экен. Ошон үчүн биз көбүрөөк бүгүн бала кыйрыга токтолмокчубуз. Ошон үчүн биз азыр бала кыйрыдан баштасак. Эми биз бала кыйранын улуусу Дуулат казынын башына тарат көрөлү. Дуулат казыдан Беккулу, Сөлпү, Итаяк, анан Мамат. Булар ошо алыш айында турат, 180-90 түтүн эл. Андан кийин Айдаркозу чай иштеп коет. Айдаркозудан Кызыроо Чагыр кетет. Мен да кошумчалап коеюн, эми Меңдулаттын экинчи баласы Айдаркосу дагы кошумчаты бар, чай иштеп коет. Булар Айдаркосудан Кысыроби, анан Чагыр, анан Кысыробиден Орус, Кочкорбай, ак киши тарайт да. Ал эми Чагырдан болсо бай киши, анан бай кишиден 2 бала бар, Таштанбек, анан Чүңкөлөй. Чүңкөлөй. Анан мунун урпактары азыр бул Дөбөл айылында турабыз. Анан Кысыробидин дагы бир баласы бар, бул Түлөбай. Өзөкү орток айылында жашашат булар. Анан эми могу Кысыроби жөнүндө дагы кошумчалап кетейин. Кысыробидин бир тууганы Чагырдын баласы бай кишинин Чалгашка деген күлүк аты болгон. Ошо Чалгашканы биринчи жолу чапканда Теке-Секириктен Ири-суунун белине чейин чапкан экен. Аралыгы 45-50 километр болот. Анан ошондо Чалгашка келатып, могуреки Нарын суунун имерилиши бар. Ошондон ала качып, ары өйүскө чыгып кеткен дейт. Анан өйүс менен чаап жүрүп отуруп бала. Анан Саскеде кечүү бар, ошол кечүүдөн өтүп, анан Ири-суунун белине чыгып барган дейт да. Ошол аттын тери ургагандан кийин анан экинчи ат келген дейт. Анан кийин муну алып барып Кысыроби Кашкарга чапкан бир чоң ашты. Анан ошол жерде дагы Чалгашка ат чыгып келип туруп, көп башкы байгеси бала сайылган экен. Анан көптөгөн байгени эметкен дейт да. Ошонун ичинен төө баштаган, жылкы баштаган, ошо төө менен жылкыларын алып келе алган, кой немелерин бар тең ошол жакта калган дейт да. Анан бу аттын дайыны уулгандан кийин көлдүн мыктысы ушул жака атайын келген дейт. Ошол атты алып кетмекке. Келип анан бай киши менен кула болуп, анан Чалгашканы, эми менин кызым бар, могу балдарыңдын бирөөнү алып бер деп анан атты алып кеткен дейт. Бирок алып баратканда айткан экен, мага эч кандай калыңдын кереги жок. Жөн эле барып алып кеткиле деп. Анан бул жактан Кысыробилер кой кеңешип, кур барганда болбойт деп анан калың алып барышканда, ошондо өкүнгөн дейт. Кап, менин кызым төлөбөй калды эми силерден. Эгерде жөн эле келсеңер, силердин тукумуңардан дагы ушу биздей болгон мыктылар чыкмак деп. Анан Чалгашка 3 жолу качып келген экен ушул немеге, биздин айылга. Анан үчүнчүсүндө айткан экен да жигиттерине, эгерде Чалгашка ошо жака тирүү барса, анда тыштап келгиле деп. Анан жигиттер айтыптыр, ой, андай күлүк ат болсо, эмнеге тыштайбыз аяка? Деп анан алып барган экен. Алып барганда бекер кылган экенсиңер, мындан да тукум калбай калды деген да. Ошентип Чалгашкадан дагы тукум калган эмес да. Мен кошумчалай берейин. Мына Дуулат казыдан кийин ошол Сыгай, анан Надыр деген биздин айылда, Кайыңды деген айылда чогуу жашайбыз. Булар бир экөө бириккенде 100 түтүндүн ашыгыраак болушат. Урман замандаш, биз ал биякта бүгүн Шалдыр менен Надырдын урпактары тек ташы келбей калды. Кыскалай айтып коелу. Бул Надырдан экеле бала турат, Рай Досалы деген. Ошолордун тукумдары азыр мына бул жашашат. Шалдырды биз айтып атпайбыз. Шалдырдан бул Бешеке, Бороку деген балдар бар. Ошо эки баладан тарайт да булар. Эми кезек биз Ногойдун балдарына. Ногойдун балдарына келели. Кичүүсү болуп атпайбы? Ошо Ногойдон баштап берсеңиз. Ногойдун 2 аялы болгон, анын биринчи аялынан Калча Төтөй, анын Калча Төтөйдүн урпактары жөнүндө да кеңири айтчулар азыр жок болгондуктан мен Төтөй жөнүндө айта кетейин. Бул Калча Төтөй эмес, Төтөйдүн 6 баласы болгон. Ошонун ичинен дагы
эки өзөнүндө баса айтып коеюн. Ошо Төтөйдүн баласы Калча Торутайдын Куу Калча деген атка конгон. Ал тиги Кудайыр хандын Торутай деген күлүк атын минип келип, анан ушул жака келгенде кармашып, качканда намыс кылып туруп, анан ушу сарпайлар деп коет эмеспи, ошолор найзага сайып көтөрүп кеткен. Обу түгөнүп калып четим менен атып аткандачы. Анан ал жөнүндө да кенен эмелер бар. Андан сырткары ушул эле жерде ошо Төтөйдүн Саске Баатыр дегени бар. Ошо биздин айылда Саске деп нар суунун жегин ошол жерге коюлган. Ал Саске Баатыр Жамбулактын жанында ошо 300 сарпайды өзүнүн 100гө жетпеген жигиттери менен талкалап койгон. Андан дагы болбой кубалап келгенде ошо жанагы Кайыңды айылынын жанында Саске деген жерде өлгөн да а кишичи. Ушуларды билем Төтөй жөнүндө. Урматтуу замандаштар, мына азыр биз Калча Төтөй деп атпайбызбы? Төтөйдүн Жутабай, Чөпкө, Сегизек, анан Саске, анан менче тиги Туудук болуш керек. Турдук деген балдары бар. Ошолордун урпактары азыр кайда жашайт? Ошолордун урпактары Ташпашат айылында жашайт. Ташпашат айылында жашайт. Ошону айтып коюш керек да. Анткени атын айтсак куту сүйүнөт дейт. Мына ошол балдар Саске дагы жанагы Калчага жардамга келип, жанагы уулу жаадан каза болбодубу? Саске. Дагы кошумчалап коеюн дегеним, бул төтөйлөр жөнүндө эми ал жалган болсо да өзүлөрүнүн легендасы бар. Алар ушу Төтөй деген атты жана Чыңгыз хандын чоң аталары Тото деген болгон. Ошондон улап ошону унутпасын деп Төтөй деп койгон деп айтылат. Эми жалган болсо дагы эл арасында айтылып жүрөт да. Мен Мелиске улап коеюн. Биздин атабыз Ногойдун 2 баласы деп айтып кетпедиби? Ошонун бир баласынан Калча деп коет. Биз Дөбөлдө жашайт Калчанын тукумдары. Калчанын 2 баласы болгон. Караш Коңкош деген. Биз Коңкоштон Караш деген ошол Дөбөлдө жашайбыз экөө тең. Анан эми Жаманбай жайылдар. Жаманбай жайылдар. Коңкоштон 2 бала болуп тур. Токтомамбет, анан Мама деген. Мамадан тиги качкынчы уулу Токтомамбеттен Намаз уулу деп коет. Ошол Намаз уулудан 40тан ашык түтүн жашайбыз. Мамадан да ошол 40тан ашык түтүн жасап, ошо Дөбөлдө жашап атабыз биз азыр. Ушул кезде. Ошонун урпактары бар ушул жерде турбайбы? Мына ушул жерде отурушат урпактар бирде. Катышып атат. Ногойдун экинчи аялынан Кудайберди Кушбеги деп айтылат. Бирок айрым санжырачылар кээ бири кошуп жүрөт. Кудайбердинин ортодо Бегалы деген калып калган депчи. Бирок эл арасында Кудайберди Кушбеги деп айтылат да. Анан Кушбеги деген элде Кулуш деп кыскартылып айтылып, бир уруу болуп, Кулуштар ушу Ташпашат айылында жашайт. Мындай тууганчылыгы ыкка келгенде, эми ал ошо кошуналыкка байланыштуу ар кайсы урууларга кошулуп тууган боло беришет. Анан эми Кудайбердиден болсо, Кудайберди деген өзү бою узун киши болгондуктан кийин ал Кудайберди атын көп атабай эле көбүнчө Сойыл деп атап коюшканда, андан Кудайбердиден Нарынбай. Мында да санжырада 2 түрлүү айтылып жүрөт. Нарынбайды өйдө кылып, кайрылдый кылып. Анан Нарынбайдан Алынбай Байтору деп бөлүнөт. Алынбай деген өзүнчө чоң уруу ошо Ташпашат айылында жашайт да. Алынбай Байтору деп айтылат да. Эми Байтору деген ден 2 аялы болгон акишинин дагы Бурул анан Канымжан деген. Бурул деген дагы ошол Бурул уулу деп Ташпашат айылында жашайт. Энесинин атынан. Ал эми Канымжандардан болсо биздин чоң аталарыбыз болуп, Канымжандан тараганда ошо Айтмамбет уулу болуп кетет. Анан Айтмамбет, Дайырбек, Муратбек, Сүйөр деп айтылып жүрөт. Бирок ушул жерде Сүйөрдүн көпчүлүк туугандары тиги Мырзакеде көп жашашат. Сүйөрдүн көп туугандары да. Эми Айтмамбет дегенде дагы Айтмамбеттин 9 баласы болгон деп айтылат, бирок 9 баласын толук билишпейт. Мына мен ушу жетегибизде жанагы Желедөбө деген жерде да Айтмамбеттер бар деп уккам, бирок аяка барып териштирип көргөн эмесмин да. Мындан Алынбай Байтору болуп бөлүнгөндө ошо Алынбайдан Найман деп ушул аябай атагы чыккан чоң уста болгон. Ал уста болгондо да көбүнчө көпүрө салган, жол салган, көпүрөсүнүн баарын мыгы жок салган. Мына
ошо салган Наймандын көпүрөсүнөн кийин эле Совет өкмөтү салган Жыгаш көпүрө эмгичекти чоң нарында эки нарында көздөй кеткен жолдо турат. Андан өйдөрөөк ошо көпүрөнүн орду белгилүү билинип турат, жолдун издери, бирок ал азыр жок. Ал ошо берки Совет көпүрө салынганда тиги көпүрө бузулганда. Эми мен Айтмамбет жөнүндө айтсам, бул киши жөнүндө көп легенда катары айтылып кеткен көп окуялар бар. Мунун эң негизгиси мына Айтмамбет ушул Кокондун ханынын кылычы сынып калганда, ошо ортосуна сынып калганда, алар бириктире албай, анан сураштырып ушу Моңолдо бир уста бар, бириктирсе ушу дегенде, анан ошого келип, ошону жиксиз кылып бириктирип берген. Анан ал атайын бир устаны кошуп, белектерин берип жиберген. Аны билип келесиң деген. Анан ошол тиги эки кылычтын бөлүгүн бириктирерде илгери ошо дүкөн деп койчу, азыр устакана деп айтып калбадыкпы? Дүкөндүн ичинде жанагы бириктирерде ак туман каптап, тиги келген эме биле албай калган да, көрө албай калган кантип бириккенин. Анан ал киши хандан коркуп, бириктирерде жыңалач бала тили менен жалап коюп бириккен деп айтып барып, ажалдан кутулуп калган. Андан сыркары Айтмамбеттин Кашкардын ханына таажы жасап берген. Ошо таажы жасап бергенде эптеп аны башка хандарга дагы ушундай жакшы таажы жасабасын деп уу берип өлтүрүшкөн да. Ошого шылтоо тапканда, сен тиги ошо алтындан өнүп калсың дегенде, анан ошондон деген ошо күнөө коюп атканды алып келиптирип, устаканасынан өгөөнү отко салганда, өгөөгө жабышып калган алтын уюп туруп, чекесине тийип мүрт кеткен. Анан болбой эле уу берип, өлөрүндө бүт чогултуп туруп моңолдор, мени Самансурдун жанына кой деп, анан ошо Самансурдун жанына коюлду деп айтылат. Эми Самансурду биз аргай сыяктуу эле коюлуп атат дейбиз. Ошо тиги Самансурдун коюлган жеринде кытайлар аны Самансурдун аты чыкпасын деп Жамансуу деп атап коюшкан. Анан Айтмамбеттин аякка таажы жасап жүргөндө дагы аял алып, аяктан дагы балдары уйгурча сүйлөп, аны бузуп айтакын деп алар. Бирок биз айткан жанагы эмелерди айтат экен да. Айтмамбеттин тең туш болгонбу? Буйлаш Айтмамбет Буйлаш менен дос болуп, кан дос болгон экен. Анан ал жөнүндө да эки түрлүү айтылат, бирок менин билишимче Буйлаш балалуу болгондо баягы замандан 6 жылча баланы көрбөй калып, анан Айтмамбет Зияда деген аялын ээрчитип алып, бир тай жетелеп алып, Буйлашка барат экен. Ошондо Арстанбек 6 жашар Токолдун баласы Курайдан комуз чертип турганын көрүп, анан ошол жерден ошо Буйлаш досуна өзү жасап берген боз үйдөн 4 уукту чыгарып алып, ошол эле жерден илгери кошо көтөрө жүргөн желимдеп, анан 4 ууктан комуз жасап берген. Эми ошол комуз менен Арстанбек барып, бүт жерге атагы чыгып, атактуу болуп, күүлөрдү чыгарып 200-төн ашык. Анан атасын Кокондун ханы ак үйлүү кылып кармап алганда, жанагы кадимки эле тиги Алымбек даткага барып ырчы болуп алып, анан ошол жерден жагып, анан атасын ошол комузду чертип жүрүп куткарып келип алган да. Анан эми бул жерде жанагы ээр дагы Айтмамбеттин ээр чапкан жөнүндө да бар. Мен ошол ээр жөнүндө айткан, бул Алтымыш аке ал жөнүндө айтып койсун. Айтмамбет атабыз абдан уста киши болгон экен. Айтмамбет чапкан ээрисиң 3 ай 90 күн минерсиң, 3 ай 90 күндөн эмне алдым дейсиң деп айткан экен. Себеби бир ээрди жалаң жыгачтан сымаптап жасаган экен да. А экинчи ээрди уйдун богунан кыштын күнү чаптап отуруп ушундай сымпоштуп жасаган экен да. Анан аларман келгенде кайсысын аласың деп танда дегенде ошол боктон жасалган ээрди тандап алыптыр тиги киши. Үстүн болсо тиги Анан кайыш менен каптап кадимкидей ээр токум кылган да. Анан ошондо жанагынтип айткан экен.
Жо тигин алсаң сизе болбой коюптур, мен ушул ээрди алам деп жанагы боктон жасалган, уйдун богуна жасалган ээрди алып алыптыр да. Анан айтканда анан 3 ай өткөндөн кийин анан баягы күн жылыганда тиги ээри түшүп калат да, жара эрип. Анан ошондо айткан экен да биздин атабыз. Айтмамбет чапкан ээрисиң, 3 ай 90 миң ээрисиң, 3 ай 90 миң миңгенде эмне алдым дээрсиң деп ошентип айткан экен. Анан ошондо 3 айдан кийин ээр жарабай калыптыр да. Андан сырткары мен дагы Айтмамбет андан сырткаркысын айтып коеюн. Бул Айтмамбет жөнүндө аз эле нерсе айтылып калган. Мына могу азыркы эле биздин 7-тоодогу темирди эритип, ажыдар уйруктун үстүндө ошо темир эриткен калдыгы турат. Печканын, домна печтинчи. Анан темирден ошо буйлашка, ушул өңдүү атактуу адамдарга кылыч да жасап берген. Анан жанагындай тай туяктарды жасаган. Анан легендада айтылып жүрөт. Ошол жанагы эмеге жака барып, тиги азыркы Турдакын Усуалиевке ошол илгерки алтын ээр деген болгон. Ошону Базарбаев деген атайым Ошко Совет районуна барып, алтын ээрди таап келип, ошо эң илгери жасалган ал. Турдакын Усуалиевке подарок эткен деп айтылып жүрөт. Мен да өзүм токтоп коеюн. Жана сиз айтып атпайсызбы? Кудайберди Сойылдан Алынбай, Дөлөтбай, Нарынбай деп. Байтору деп. Мындай караганда Байторудан дулуу болуп калат атпайбы? А кээ бир эмеде бул Байторудан Нарынбай конокко сүйөр деп айтат. Негизи, урматтуу замандаштар, бул жерде тактап атышат. Ал эки вариантын айтылып атат, өзүңөр деле тактап аларсыңар. Бул Алынбайдан Жолой, Жолойдон Найман кетет. Ушул Найман уста жөнүндө айтып бериңиз. Бул дагы көп элдер арасында болуп жүрбөйбү? Мен дагы ошо Найман уста жөнүндө кошумчалап кетейин. Бул киши негизинен соопчулук деп жол, анан көпүрө курган киши болгон. Мореки биздин нарын суу эки айрык болуп агат башында. Кичи нарын, анан чоң нарын деп. Ошол чоң нарынын суусунан элдер өтө албай кыйналышканда, анан ошол жерге ушул киши көпүрө салган. Ошол көпүрөнү жалаң жыгач менен мыгызок кылып салган дейт да. Анан андан ары карай Кеңсасын суу сагат. Ошол Кеңсасын суусунда бир тар капчыгай бар. Ээр алма деп коет да. Анан ошол ээр алманын ичине дагы ушул киши жол салган да. Жол салып, анан ал жерде жанагы ат ээр токумчаны өтүп кетүүгө мүмкүн эмес. Ээрин алып туруп анан жетелеп өтүшкөн да. Анан ошол жердин жолун кеңейтип, анан чыгып кеткен. Негизи бул киши 7 көпүрө салган дейт. Мен ошол экөөнү билем да. Мына сиз айтып кеттиңиз жана көпүрө тууралуу. Бул Жолой уулу Наймандын салган көпүрөсүн бул сиздердин бул айылыңыздардагы музейде турбайбы? Музейде турат. Музейде турат. Мен Музейде турат. карап көрдүм, таң калдым да. Мыксыз жасаган экен да. Мен да ошо толуктап кетчү нерсе ошо Найман көпүрө боюнча. Ошо көпүрө 41-жылкы орустун календарына түшүп калыптыр. Ошо сиз айткандай ошо музейде турат. Орусча жазылып турат. От недалеко от слияния Большого Нарына с Малым Нарыном деп ошо жазылып турат. Ошо 41-жылкы календарга түшүп калыптыр. Жолдош, биз айтып атпайбызбы? Мен өзүм баштап койдум. Бул жерде Көжөбаш, Абышка дегенде кошулат да. Булар кайсы жерден кошулат? Көжөбаш, Абышка. Көжөбаштар азыр бул кайсы айылда турушат? Эми Көжөбаш туугандар болсо, булар ошо Жакыпбек атабыз моңолдорду чогултуп өзүнчө саркатма болчу кылып кийин ошондой чогултканда, моңолдор жалпы чогултканда ошо Көжөбаш туугандары ошо көл тараптан келишкен. Урматтуу замандаштар, бул жерден айтып кетиш керек. Бираз артка кайрылалы. Биз жанагы Бакыбийден айтып атпайбызбы? Кыйра. 3 кыйра деп. 3 кыйрадан Куттук, андан Абылгазы бул улуу кыйра, Кубаныч, андан Сейитказы бул орто кыйра, Меңдулаттан бул бала кыйра дейт. Бирок бул жерде улусу Атаке деген да бар. Мында эске алып коюш керек. Атаке Баатыр бул кийин баягы 3 кыйра бияка көчкөндө бул Кара Кочкордо калып калган. Жана 11 баласы менен калып калган. Ошо урук тууганыңыздар ошол жерде 11 баласы канчасы түтүн болду. Булар калып калганда бир суроо бул жерден айтып кетсеңиздер. Кыйра деген сөз кайдан чыкты? Кыйра деген сөздүн келип чыгышы Бакыбийдин Кубаныч деген баласы болгон. Ошол баласы Кытайга барып жылкы тийип ушинтип келип турганда, анан аны атасы айткан токтот деп.
Бирок ал кичине тентегирээк бала болуп токтотпостон барып, анан акырында ошолордун колуна түшүп өлүп сөөгү жүктөлүп келген да. Ошондон анан атасы айтканда кыйрагылар кыйраган турбайбы деп. Ошондон анан кыйра деген сөз келип чыккан да. Сейит Казы Бөгөнөктөн Кара Тукум Кичи Баатыр деп аталган, өзү баатыр киши болгон. Анан азыр анын балдары Жанибек Дөңүс деп Султан Сейит Дөңүс болгон да. Жанибектен Маркаш Кубат Исмайыл деген. Бүт балдарынын баары Таш Башат айылында, Экин арында, Кеңеште турушат. Дөңүстөн болсо Кыйды Жыргалбай Урманбет. Анын балдары да ушул айылдарда турушат. Бул азыр кыл учурда көп Таш Башатта көбүрөөк түтүн болуп калды да. Эми мен ушул жерден жанагы Кичи Баатыр, ошо Кара Тукумдун баатырлыгы жөнүндө да кошуп кетейин. Кичи Баатыр же болбосо Кара деп, Кара Баатыр өзү бою кичине 90 жашка чыкканда ошо кыргыздар чогултуп, анан жортуулга чыгабыз деп атканда Карган кезинде барыптыр. Ошондон анан тиги хан, ошо кыргыздардын чоң ханы айтыптыр да, эми сиз Карганда кантип согушка катышып ушундай жашыңыз менен дегенде, ал киши айтыптыр, мен согуш келатканда, мен кичине болгонум менен, жоокер келатканда кыйкырып ийгенде колундагы кылычы найзасы түшүп кетет деп. Анан ошол жерде да кымыз ап келгенде, кыйкырып ийгенде ошол жерде отурган атты башты кишилердин баарынын колундагы чынылары ыргып кеттир. Ошондой баатыр киши болгон экен да, өзү кичинекей Кара деген аттуу киши да. Жакыпбек атабыздын эмгеги менен моңолдор, айрыкча бала кыйран тукумдары касиеттүү жерди ээлеп калганбыз да. Мына биздин жерде Жетим тоо деген дүйнөдө 3-чү орунда турган кенибиз бар, темир кенибиз бар. Нарын суунун башталышы дагы ушу биздин жерден башталат. Үсен Кугуш, Улан деген жерлерден башталат. Анан биздин жерде, биздин элде дагы ушул жакшы инсандар чыккан. Мына бизден комузчу Ошурун уулу Асаналы деген чыккан. Бул Кара молдо менен мелдешкенде Кара молдону жеңип койгон да бул киши. Анан мунун күүлөрү дагы ошол кийинчерээк көп сакталбай калыптыр. Мунун көбү эле ошо Кара молдонун күүлөрүнүн көбү эле ошо биздин Ошурун уулу Асаналынын күүлөрү деп айтылат азыр. Жанакы бул өйүскү Асанбек чертип жүргөн Кыргыз көчү деген, кыргыз көчү эмес, Кыз ойготуу деген күү экен. Аны атын өзгөртүп эле ошол тиги кыргыз көчү деп которуп алыптыр. Негизи Кыз ойготуу деген күү экен да бул негизинен. Анан биз ошол Жакыпбек атанын тукумдары мынакей касиеттүү жерде жашатабыз. Мына бизде азыр жаратылыш паркы бар, Салкын төр деген. Андан сырткары Бугум арал биздин дүйнө үстүндөгү, бул Сибирден кийинки эле ошо Бугум аралдын родинасы биздин Чоң Капчыгайда. Ошо нарын заповедниги болуп эсептелинет. Мына ошол жерде азыр бугулар багылып жатат. Ошондон өткөн жылы Жалал Абадка 10 бугуну жиберишти. Анан максат эми биздин жерди эл айтып калышат, экинчи Швейцария деп. Биздин жерге келген кишилер суктанып кетет. Ушунчалык кооз, суусу таза, абасы таза. Мындайча айтканда экологиялык жактан таза эң жакшы өрөөн ушу биздин нарын өрөөнү. Анан эми нарын каскадын курабыз деп жакшы баштады эле. Эмнегедир ошол городогун курган, жанакы иштечү, жумушчу кызматчылар иштей турган офистерин баарын куруп, баары даяр болду эле. Анан эмне себептен курулбай атат, ошо менен курулбай туруп калды. Ошол башталса дагы биздин келечектеги ушул энергетикага болгон жакшы эмелер ишке ашылат эле да. Ушул маселелер каралбай калды. Биздин атактуу окумуштубуз ядролук физика боюнча докторлугун жактаарда каза болуп калган Дүрбөлөң Мамбетов жөнүндө кошумчалап коеюн. Ал киши 1931 жылы Сойыл качагы деген Совет өкмөтүнө каршы кичине дүрбөлөң болуп кеткенде, ошондон анан Дүрбөлөң деген атка конуп калган да. Туулган жылы 31 жыл. Анан ал окуп физика боюнча эң атактуу дүйнөлүк физик болгон. Анын ачылыштары атомдук ядролук куралдарга тиешелүү болгондуктан бизге жанагы жөнөкөй ачылыштар эле белгилүү.
азыр 100 жылга совершенно секретно деп Москванын тыйып койгону боюнча көп ачылыштарын эмгиче билбейбиз эмне экенин. Бул Дүрбөлөң Мамбетов жөнүндө. Анан мен Алтымыш акенин айткан Асаналы комуз жөнүндө дагы бир кичине бир маалыматты кошуп коеюн. Жанагы генерал Мониев деген болгон. Ошол Кытайда ушул жалпы түрк мамлекеттерин, могу Казак, Өзбек, Уйгур болуп мамлекет түзөбүз деп генерал Мониев жана башка Уйгурдун, башка Өзбектин, Казактын эме кылганда, ушул биздин Асаналы комузчу ошолнун армиясынын, анан элинин гимнин ушу киши ООНун гимнин ушу Асаналы комузчу чыгарган. Муну мына Бишкектен телевизордон айтты, уйгур киши айтты мунучу. Мына ошондой кыйын комузчулар болгон да. Урматтуу замандаштар, сиздерге рахмат. Бир чети баягы негизи моңолдор уруусунун санжырасын такташ керек. Бул бир аз такталып элек чындыгында. Мен ойлойм, мына өзүңөр резилдеп жүрөсүздөр, ушундай бир тактап жаштарга бир жакшы бир китеп кылып бир калтырып кетсеңиз жакшы болот. Мына өзүңүз да жазып жүргөн экенсиз, чогултуп жүрөсүз. Тактык керек да. Ошону тактап койсоңуздар. Рахмат. Мына ушул бала кыйранын жашаган жерин, жайгашкан жерин, урпактарын айтып берсеңиздер, сизге чоң рахмат. Иштериңизде ийгилик болсун. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.